Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelip soragan, o Allah'ın elçisi, kaçan Allah'dan soraganında ne dep sorayın degende. Ya. Ne dep sorayın, men sorayın dedim. Peygamberimizden aytadilar, Peygamberimiz Allah'dan soraganında özünün bir mancaсын barmактымда кылып, төртөө мененчи Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни деп сура dedi. Уш төртөөнү сурасаң, дүнүйө ахиреттин баардык жакшылыгын сурагандай болдуң дейт, бүттү дейт. Майдалагандын кереги жок экен да, мага 2 машина анан кийин. Я, анан аял, анан тиги бул, анан эч майдалаган кереги жок экен да. Убакыт деле жок да мага. Ошон үчүн бирөө дуа сураса, уш төртөөнү бериң. Ким сураса төртөөнү бериң. Балаңызга, атаңызга, апаңызга, досуңузга, өзүңүзгө да төртөөнү сураңыз. Пайгамбарыбыз айтып койду. Ибн Мажанын риваяты. Аллахумма гфирли, оңойлаган, Аллахумма гфирли, вархамни, ваафини, варзукни. Болду. Ар бир намазда дуа кылып коюң. Бирок ихлас менен жүздөнүп, Аллага, я Алла, сен угутасың депчи. Аллахумма гфирли дегени, я Алла, мени күнөөлөрүмдү кечир деген сөз. Күн сайын кечирим сурап турайлы Алладан. Аллахумма гфирли деп, Алладан кечирим сураган. Аллага эң жаккан амал. Бенде күнөөкөр, жаратуучу, кечирүүчү. Аллахумма гфирли, вархамни, мени, я Алла, райымдуулуңа бөлөгүн деген сөз. Я Алла, Алла райымдуулугуна бөлөсө болду, шайтан эч нерсе кыла албайт. Алланын райымдуулугу кимди курчап алса болду, шайтан ага кол сала албай калат болду. Шайтан кол сала албагандан кийин болду, ага жамандыктын эшиги жабылып калат ага. Эгерде чын жүрөктөн ала турган болсок, ошон үчүн мешитке кирип атканда биз сурайбыз, Аллахумма инни ас'алука, Аллахумма фтахли абваба рахматик. Райымдуулукту сурайбыз биз. Я Алла, райымдуулуктун эшигин ачкын депчи. Райымдуулуктун эшигин ачкын. Мени райымдуулугуңа бөлөгүн деп. Так? Андан кийин ваафини үчүнчүсү. Я Алла, мени афиятта койгон. Мындайча айтканда сак саламатчылык, амандыкта койгон. Көзүм аман болсун, жакшы көрүп турайын, я Алла. Кулагым аман болсун, жакшы угуп турайын, я Алла. Акылым аман болсун, я Алла. Ушу жинди болуп калбаймын. Ден соолугум аман болсун, бир паралич оору болуп калбайын. Тилим аман болсун, тишим өпкө боор, бөйрөктөрүм барды мен билбейм, я Алла. Бирок мага амандык бер, афият бер деген сөз. Өзүм денеме дагы Аллахумма афини фи бадани, Аллахумма афини фи сам'i, Аллахумма афини фи басари, ла илаха илля анта. Пайгамбарыбыз эрте менен кеч 3 жолу ушуну айтат эле. Я Алла, мен денеме, өзгөчө көзүмө, өзгөчө кулагыма амандыкты бергин дейт эле. Эмне үчүн көз менен кулакты өзүнчө айтып кой десе, бул көз менен кулак менен адам өтө көп пайда алат экенбиз да биз. Бир адамдын көзү кулагы жок болсо элестетип көрсөң. Элестетпей эле бир күн көздү жум, кулакты бас, көчөгө чыгып, элди кыдырып жүр. Телефонду ачып туруп, интернет ачып көр, мени көрөсүң, көрбөйсүң. Звугун коюп туруп, угуп көр, бир нерсе угасың, укпайсың. Эч кимдин сөзүн укпасаң, короздун кыйкырганын укпасаң, булбулдун сайраганын укпасаң, балаңдын эркелеп атканын укпасаң, бирөөнүн ыйлаганын же укпасаң, же күлгөнүн укпасаң, эч нерсени кызыл, жашы, кара бардыгы сага бериле, черно-белый болсо көрүнбөйт. Да черно-белый эмес, абсолютно черный эле деп коелу. Эчтеке көрүнбөйт ал. Я Алла канча неамат берди. Дагы эле биз анан кийин дагы бир кичине биз сыноо, Алла Таалам бизди сынап кое турган болсо, кыйкырып, чыңырып, бакырып, өкүрүп, тополоңун чыгарып беребиз. Я Алла, мен эмне кылдым сага деп. Ушундай мени кыйнап атасың деп, жактыгандар. Алла Таалага шүгүрлөр, Аллага чексиз шүгүрлөр. Кандай болсо дагы бизге эмне кылса, Аллага ылайыктуу. Ошонусуна шүгүр. Алла биздин алсыздыгыбызды билет. Келиңиздер, оңолуу жолуна түшөлү. Башкаларды дагы өзүбүз эле эмес, туугандарга айтайлычы. Ар жерде айтайлы, зерикпей айтайлы. Тажабай айтайлы, мына даражаңыз көтөрүлөт. Маршрутка түшөсүзбү, таксиге түшөсүзбү, тие тууган, 2 сөзү бар, токто. Мынандай, короче, деп эле баштаңыз сыраны. Жакшылык жамандыкка бардыңызбы, токтоп туруп, апка микрофонду алып эле сырады. Мен айта турган, мен күйүп аткан жерим бар. Мен силерди баарыңарды жакшы көрөм. Просто келгилечи, бир туугандай болуп жашайлычы.
келгилечи бири бирибизге зулумдук кылбай, өзгөчө аялдарга, бала чакаларга ошо арам нерсени таштайлычы дедим. Ушуга эмне кылсак болот деп эле ар жерде эле ушу күн темасына коюп эле көтөрө бериң маселени. Туура? Аракет кылайын. Данышмандык менен, бирок иншалла сураныч менен, кичпейилдик менен. Менде бир ооз сөзүм бар эле. Эгерде жүрөктө күйүк болсо, ал айтат сөзсүз. Айтат. Аракет кылабыз иншалла. Төртүнчүсү варзукни, ырыскы бер. Ырыскы тамак ашка эле айтылбайт. Илим дагы ырыскы. Үй дагы ырыскы. Кийим дагы ырыскы. Макулбу? Бардыгы ырыскы. Ада инсан пайдалана турган нерсенин бардыр бекени? Ырыскы болуп. Пайдалана турасыз. Мынакей төртөөнү жакшылап сурасаңыз, анан биз арабча айтып атабыз да. Аркасынан бир жолу кыргызча айтып коюңуз. Экөө да бир окшошо чүзсүн мындай. Олушуп, я Алла, мени кечиргин, мага ырайым кылгын, мага амандык бергин, мага ырыскы бергин. Кыйын эмес.